Саламатсыңарбы 6 класстын окуучулары? Силер менен кыргыз тили сабагы. Балдар, бүгүнкү сабакта космоско кимдер учкан, негизги жана жардамчы этиштер китебиңердин 58-бетинде берилген. Негизги жана жардамчы этиштер жөнүндө силерге мисал келтирип кетсем, мисал үчүн жашап жатат деген бул татаал этиш балдар, 2 сөздөн туруп атат. Ушул эле сөздүн жашап дегени бул негизги этиш болот экен, ал эми жатат дегени бул жардамчы этиш болот экен. Себеби жардамчы этиш кошумча кыймыл-аракетти билдирет экен. Балдар, 31-чи көнүгүүнү озек аткарабыз. Мага аудиозапистер жөнөтсөңөр болот. Космоско кимдер учкан балдар? Кимдерди билесиңер? Ушул тууралуу силерден жоопторду күтөм. Андан кийин 32-чи көнүгүүдө бизге 3 сөз берилген. Бул сөздөргө сөз айкаштарын түзөткөнбүз. Мен бир сөзгө мисал келтирип кетейин. Асман деген сөзгө сөз айкашын түзө турган болсок, ачык асман, көкмөк асман жана ошондой эле булуттуу асман деп сөз айкаштарын түзсөк болот. Калган сөздөргө дагы сөз айкаштарын түзүп мага жөнөткүлө балдар. Буну деттериңерге жазасыңар. Андан кийин балдар, тапшырма 34-чү көнүгүү китебиңердин 59-бетинде берилген. 34-чү көнүгүүдө сүйлөмдөрдү толуктагыла дейт. Силер сүйлөмдөрдү толуктоо үчүн 1-33-чү көнүгүүдө берилген кыскача текст менен таанышып чыккыла. Андан кийин 34-чү көнүгүүдө сүйлөмдөрдү оңой эле толуктайсыңар. Көп чекиттердин ордуна сөздөрдү коесуңар. Тапшырмаңарды анан мага жөнөткүлө. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.